Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Баткен облусунун Аксай айылында кайрадан ок атылганы угулду. Бул тууралуу Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров билдирди. Анын айтымында октор Тажикстандын Ворух анклавы тараптан атылып жатат. Атылган октон улам бир милиция кызматкери жабыр тартканы, ал ооруканага алынып кеткени кабарланды. Мамлекеттик чек ара кызматы болсо октор эскертүү катары атылганын, абал курчуп кеткенин ырастады. Мекеменин басма сөз кызматы жарадар болгон адам тууралуу маалымат такталып жатканын кошумчалады. Мамлекеттик чек ара кызматта 14 мартта түшкө чейин билдирүү таралып, кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал салыштырмалуу турукташып калганын билдиришкен. Ага карабай чек арада эки тараптан тең адамдар чогулуп жатканы айтылган. 13 март күнү саат 15:30 чамасында Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехтанап айылдарынын тургундары ортосунда чатак чыккан. Ага Аксай Тамдык жолунун курулушуна тажик тараптын нааразычылык билдиргени себеп болгон жана кыргызстандык 50дөй тажик тараптан 70 тургун чогулуп, бири-бирине таш ыргыткан. Чырды эки өлкөнүн чек арачылары токтотушкан. Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара аскерлеринин башкы башкармалыгы Азаттыктын тажик кызматына маалымат берип, 43 жаштагы Хусейн Хакимов аттуу тажик жараны каза болгонун билдирген. Маалыматта Хакимов кыргыз тараптан аңчылык куралдан атылган октон каза тапканы жазылган. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы болсо Тажикстанда каза болгон адам тууралуу тажик чек ара мекемесинен расмий билдирүү келе элек экенин билдирди.